Жыл башында билим берүү жана элем министрлиги атайын буйрук чыгарып, анда мектептерде аз саат алып иштеген мугалимдердин санын кыскартуу каралган. Мекеме чечимде анализ жүргүзүп, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап чыгып кабыл алганын кабарлаган. Министрдин орун басары Надира Жусупбекованын айтымында, мындай кадам билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында жасалууда. Бирок учурда кыскартуу маселесин эл жакшы түшүнбөй жатат, дейт ал. Аз саат алган мугалимдер менен жана көп саат иштеген мугалимдер менен ортосунда биз критерийлерди бердик да. Натыйжалуу иштеген, инновациялык методикаларды колдонгон, балдарга мектептик, райондук жана шаардык же болбосо республикалык олимпиадага катышууга шарттарды түзгөн, иримдерди өткөн, стандарт программаны аткарган, өзүнүн кесипкөйлүгүнүн үстүнө иштеген мугалимдерге туура оптималдуу бөлүштүргүлө дедик да. Кээ бир эки гана областка бир аз мындай бир көйгөйлөр бар. Мисалы Нарын областында жаш мугалимдерибиз жылдап күтүп калып атат да. Пенсионер курактагы мугалимдерибиз көп жыл иштей берип. Биз ошондо туура айтып атабыз да. Уланмалуулук болуш керек. Тажрыйбалуу мугалимдер, анан жаш мугалимдердин баягы катышты пайыздык катышы туура болуш керек. Тажрыйбалуу мугалимдер жаш мугалимдерди үйрөтүп, андан кийин баягы чарчагандайын, өздөрү сурангандайын баягы үйдө отуруш керек. Мындай туура процесстер жүрүш керек деп атабыз да. Билим берүү жана элем министрлигинин мугалимдерди кыскартуу кадамын Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов жакында эле Марал радиосунда сындап маек берди. Анда ал туура эмес реформа баштаган министр менен орун басары отставкага кетсин деди. Мугалимдер бул Кыргызстанда эң даражалуу кесип, эң даражалуу биздин адамдар. Ушул мугалимдер бүгүнкү иштеп аткан биздин мугалимдер азыркы биздин Кыргызстанды бөпөлөп кармап турган адамдардын катарына кошушубуз керек. Пенсияга чыкканына карабай ошо мектепте иштеп жүргөн адамдарга биз ыраазычылык билдириш керек. Алар эмне үчүн пенсияга чыкпайт? Экинчи жагын карап көрөлү да. Эмне үчүн алар ардактуу үй салууга кетпейт? Мына зам министр айтып атат, жанагы атын унутуп калып атам. Булар ардактуу пенсияга кетиш керек деп. Алар кантип ардактуу пенсияга кетет? Эгерде орто пенсия бизде 3 миңден 5 миңге чейин болуп атса, Жапониянын пенсионерлеринде абышка кемпир колдон кармаш алып дүйнөнү кыдыргандай, бизде шарт жок да. Алар кредитин төлөп атат, баласын окутуп атат, кызын окутуп атат, анан турмушун куруп атат, эптеп мектепке барып маян алып ошого жашайм деп атат да. Кезинде системадагы туура эмес саясат азыркы сабатсыз реформага алып келип жатат, дейт профессор Каныбек Осмоналиев. Айтымында министрлик мугалимдердин санын азайтуунун ордуна предметтерди оптимизация кылуу керек эле. Антпесе аймактарды өнүктүрүү жылында аймактардагы мугалимдерге гана кыйын. Болуп көрбөгөндөй дейди бир баягындай мааниси жок сабактар кирип кеткен. Дагы предметтердин саны көбөйүп, жумалык нагрузка 1200 сааттан ашып кеткен. Бул эме жылдык нагрузка. Бул эмне деген шермендечилик? Ошол эле биз мактап аткан Сингапур, Финляндия, Эстония, аларда 700 сааттан ашырышпай, 720 саат, 800 саат. Биздики 1200-1300 саатка жакындап барат. Министрлик акыркы жылдары өлкөдө мугалимдердин саны кескин түрдө көбөйүп кеткендигин белгилеп, аларды кыскартсак 2024-жылы билим берүүнүн сапаты жакшырат. Кыскартылган мугалимдер кайрадан окутулат, дейт. Бирок реформа менен билим сапаты жакшыраарына кепилдик барбы? Реформа кайсы булактардын негизинде ишке ашат? Жана башка маанилүү суроолорду министрликке узаткандар бар. Реформа жүрүп жатканда анын алдында жолу багыты механизмдери ачыкталыш керек эле. Тилекке каршы бул реформа кайсы жерде кандай болот, кимге таасирин тийгизет деген боюнча мугалимдерге маалымат жеткен жок жана берилген жок. Экинчи, каржы булагы. Реформа бул каржыны талап кылат. Каржы булагы аныкталдыбы? Мисалы, министр өзү айтып атат, 3000 жумуштан айдалган мугалимдердин арасынан 2000 пенсияга чыккан, 1000 болсо биз кайра окутуп жумуш менен камсыздайбыз деп атат. Кайсы бюджеттен канча бөлүндү? Кайсы базада окулат, эмненин негизинде окутулат жана кимдер окутат. Алар окуудан бүткөндөн кийин канча уланат, кайсы жумушка орношот деген маселе айтылган жок. Үчүнчү, билим сапатынын жогорулашы боюнча кепилдик барбы? Жана билим сапатынын жогорулашы боюнча кандай инструменттер менен бааланган атат? Айтылган жок. Мен ушул учурдан пайдаланып министрдин өзүнө кайрылат элем да. Сиз кетесиз. Анткени бизде мына 30-чу өкмөт башчы иштеп атат, 30-чу өкмөт башчы менен 30-чу өкмөттүн аппараты иштеп атат. Анын кабинети иштеп атат. Мына эртең сиз кетесиз, сиздин ордуңузга башка адам келип бул реформаны улантабы же өзгөртөбү? Эч ким кепилдик бербейт да. Эгерде сиз кетсеңиз, бул реформа эмне болот? Каягына барып такалат жана 3000 адамдын тагдырына ким жооп берет? Андан тышкары эң чоң көйгөйлүү бул билим сапатына ким жоопту деп табылат.
Россиядан 500-гө жакын мугалим чакырылып, биздин мектептерде иштешет деген маалымат коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Россия тараптын бул сунушу ойлонулуп жатат. Ишке ашаары күмөндөшөт министрликтегилердин өздөрү. Анткени мындай тажрыйба 1 жыл мурун Тажикстанда болгон. Алар келишим боюнча маяна төлөө жагынан азырга чейин маселесин чече албай келишет. Россиядан мындай эч кандай бир да мугалим азыркы учурда келген жок. Болгону эле мындай болгон. Россия Федерациясынын эл агартуу министрлигинин орун басары Павел Зинькович бизге сунуш менен кайрылган. Программалар менен алмашпайлыбы, программалар эмес, мугалимдер менен алмашпайлыбы деп. Мисалы, көп өлкөлөрдө бар го ушундай практика. Студенттер менен алмашышат, мугалимдер менен алмашышат. Бир убактылуу тажрыйба алмашып, кандайдыр бир мугалимдер Россиядан бизге келип иштесе, анан сиздердин мугалимдер барып тажрыйба алмашып барып келсе деп, биз бул сунушка ыраазычылык билдирдик, бирок андан ары ойлонуп жатабыз, мындай эч кандай азырынча бир дагы чечим кабыл алынган жок. Президентибиз мугалимдер менен жолуккан сайын мугалим эң даражалуу адам деп айтып келет. Министрдин чыгарган буйругу президенттин багытына каршы келген жокпу? Кадырлуу адамдарыбызды тебелеген жокпузбу? Ушул суроолорго жооп бере албаса, министрлик реформасын артка кайтарышы керек дешет айрымдар.